Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу жүрөгү мээримге толгон жоомарт берешен инсандар. Биз Ак ниет аманат коомдук фонду кайрадан Ош жериндебиз. Ошто Руслан бир тууганыбыздын үйүнүн алдындабыз. Биз 3 күндөн бери Оштобуз. Ошто бир жакшы иш сапарлардын үстүндө жүрөбүз. Кечээ күнү мына ушул Руслан бир тууганыбыздын үйүнүн стенасы башталган. Бул дуалды уруп бере турган устачылык иштерин Русландын куралдаштары, Баткен согушуна катышкан жалпы куралдаштары колго алып, дуалын дагы, чатырын дагы биз Алланын ыраазычылыгы үчүн, соопчулук үчүн жасап берели, кылып берели деп, эң аркасы 40 жашта, алды 68 жаштагы мына абалар иштеп атат. Ушул абалардан Алла ыраазы болсун. Чындыгында чыныгы кызматты мына ушулар кылып атышат. Өткөндө фундаменти куюлган, 3 күндө фундаменти куюлган. Фундаментине жалпысынан мен айтып өттүм, 41 000 сом, 42 000 сомдук материал кеткен. Уста акысына 17 000 сом акча бергенбиз. Ошо менен 58-59 000 сомдук расход кеткен фундаментине. Азыр дуалына жалпысынан 14 000 кирпич кетет экен. 14 000 кирпичтин 12 000 кирпичи чечилген. Мына ушул 12 000 кирпичтин 5 000 кирпичин кайсыл завод берди? Онадырдагы заводдун ээси 5 000 кирпич берген экен. Андан сырткары кыскасын айтканда 12 000 кирпич мына ушул жердеги жардам берүүчүлөрдүн эсебинен буйруса чечилип, 12 000 кирпич чечилди, 2 000 кирпичи чечиле элек экен. Азыр биз ошол 2 000 кирпичке акчасын таштап кетсек деп турабыз. Андан сырткары кечээ момунда эшик айнектердин үстүнө перемичка жыгачтар алынган. Жыгачтар жалпысынан топурак, жыгач баары биригип ушул 8800 сом. 8800 сомдук кечээ материал алганбыз. Мына ушул бир портер топурак, анан 8 штук перемичкага оңгон момундай бурс жыгачтар артымда турат. Анан сеткамык бүт кирпичтин арасына таштап кеткен. Ошолорду алынган. Ошолор 8800 сом акча болгон экен. Эжеке биз азыр сизге мен 12 000 сом кирпич бул жерге келиши менен Ошто 6 сомдон алып келип берем дептир. Азыр сурасак. 2 000 кирпичиң 12 000 сом акча болот экен. А могул жерде 12 000 сом акча эжеке. Мен сизге тапшырайын. Сиз биз азыр кайрадан Жалал-Абадка кетип аттык эле, комплекске барышыбыз керек. Ал жакта дагы иштерибиз калып атат, иштерибиз турат, усталарды карашыбыз керек дегендей. Ошого азыр дуалы бүтө тургандагыдай бүт материалдары даярдалды буйруса. Бул эжеге берип аткан себеби бул эже анан мынакей Ноокат районунун ушул Баткен согушуна катышкан куралдаштардын төрагасы, төрайымы мына эжекебиз экен. Өз аял киши болсо да ошол жактан келип, ушу эжелер ушул жерде азыр кызмат кылып аткан агаларыбызга тамак аштарын карашып берип, жардамын берип атат. Сиздерге Алла ыраазы болсун. Бул эжекебиз болсо ушул жерге биз алгачкы кадам басуубузга себепкер болгон Райхан эжекебиз биздин комплекске да барып жардамын берип келди. Дайым биз менен кеңешип, мына ушундай иштерге биргеликте сапарлашып болуп жүрөт. Сиздерден Алла ыраазы болсун эжеке. Анан эң башкысы, Кудай кааласа ушул Руслан жакын күндөрдө үйлүү болуп калса, биз баардыгыбыз ниетибизге, максатыбызга жеткен болот элек, Кудай кааласа быйыл сөзсүз бүтүрөбүз. Руслан үйдү азыр дуалы көтөрүлсө, 2-3 күндө дуалын бүтүрөт экен. 4 күн дем алдырып эле чатырын жабабыз да. Урматтуу мекендештер, баса белгилеп кетейин, чатырынын жыгач маселеси чечилет, бирок тиникеси чечилген. Анан эшиктерине дагы алып берем дегендер болгон экен, Эшиктери дагы ушундай чечиле тургандары болгон. Анан пластиктерин да мен жасап берем деген бир туугандарыбыз байланышкан, бирок азыр байланыша элек. Алдыда дагы жумуштары бар. Кимде ким жардам берем деген болсо, түзмө-түз байланышып, колдон келиши кол кабыш кылсаңыздар болот. Азыр биз бунун үстүн жаап бүтөрү менен лайын басып, үстүн жаап бүтөрү менен шкатурка ичи сыртын шыбагына уста салабыз. Электромонтажына киришебиз, стяжкасына киришебиз. Анан айнек эшиктерин кыскасын айтканда быйыл суукка чейин ушул үйдү бүтүрүш керек. Мына ушундай Русланды кышка чейин мына ушул үйдөн чыгарып бул жакка алып киришибиз керек. Мына ушундай. Түшүндүбү булар? Түшүнөт булар. Булар баары түшүнөт, Түшүнөт булар. Ма Руслан чындыгында сүйүнүп, сонун болуп, кемпир энебиз дагы сүйүнүп, сонун болуп мына ушул жерде азыр
кирип чыгып, үйдү карап, ушул жерге канча бут келсе, ошончо булар сүйүнүп, үй бүт атат дегенсип, мындай кубанычын биз менен бөлүшүп атат. Кудай кааласа, Кудай деген инсан экен. Кудай деген инсан экен. Себеби бизге, же болбосо жалпы элге канча жылдап кайрылган, чыныгы муктаж, үй жайга муктаж болгон инсандар бар. Алардын бардыгына эле үй салып берейин деп аракет кыласың, бирок бардыгы сенин колуңда эмес да. Бир гана Алла Тааланын колунда. Алла Таала качан өкүм чыгарып, Алла Таала качан буйрук чыгарганда, ошол иш бүтөт, ошол ниет максаттар орундалат. Мына Руслан Кудай деген инсан экен. Караңыздар, ушундай быйыл эле бир келип кабар алып, анан ниет болду эле, мына ушул ниеттин башталып, иш башталып, курулуш башталып кетти. Анан ушул Русландын да куралдаштары, Баткен согушуна катышкандар, эми бардык болбосо дагы мен көрүп жүргөндөр ынтымактуу экен. Себеби азыр көрүп атасыздар, бул жерде алды 68 жаштагы чоң аталарыбыз соопчулук үчүн ушул жерде кыбырап, кызмат кылып, Руслан үйдө болуп калса экен деп аракет кылып атышат. Караңызчы, үйдө төшөктө жатып, бала чака неберелерине дуа бере турган убагында бул жерде устачылык кылып атышат. Чындыгында буларды көрүп алып, ушунчалык бир намыстанасың да, ушунчалык бир ойлоносуң. Биздин жаштар жүрөт бүгүнкү күндө. Эч кимге же өзүн жада калса өзүнө да пайдасы жок жаштар жүрөт. Эми ар бир нерсе өзүнө, бирок ошентсе дагы мына ушул абалардан, ажекелерибизден, мына ушул артыбызда кызмат кылып аткан, Баткен согушуна катышкан чыныгы баатырлардан Алла разы болсун. Ушул Русланга жардам берип аткан жалпы мекендештерден, бир туугандардан, мына ушул ишке эң башкы бизди чакыруубузга себепкер болгон мына эжеке, жана ушул жерде тынбай тен оокаттан келип кызмат кылып аткан бул эжекебиз. Андан сырткары ушул Ош шаарындагы Баткен согушуна катышкан куралдаштардын төрагасы Дилшат деген агабыздан, жалпысынан баарынан Алла разы болгон болсун. Чындыгында бул кылып аткан кызматтын өзүрүн Кудай кааласа көрөбүз эжеке, иншалла. Сиздерде сөз эжеке бир бөлүшүп кетсеңиздер болот. Мына коомчулук көрүп атат. Assalomu alaykum, hurmatli qirg'iz elim. Ушул Баткен ардегерлери бар. Ушулар бизди коргогон үчүн биз ушул жашоодо жашап атабыз. Баарыбыз. Булар биринчи болуп кыргыз элинин баатыры болду. Ушуларга кимиңиздер кайсы жакта алыстарда жүргөн болсоңуздар дагы, өзүңүздөр үйсүз, жайсыз жүргөн болсоңуздар дагы, ушул бала деп улут тандабай жардам берип атканыңыздарга, сиздер бирдеп берген болсоңуздар, сиздерге Алла чексиз берген болсун. Андан кийин ушул жерде иштеп аткан мына агаларыбыз, аталарыбыз, ушул кишилер муну азыр бизде границаларда кандай нелер болуп атат, биз ынтымак чакырайлы деп ушу башка улуттарды тандап алып, бул Ак ниет аманат фондунун баласы Медер менен биргелешип жасап атышат бардыгы. Ушуларга рахмат. Анан эң негизгиси бул жерди биз колдогондо дагы, мен суранганда дагы ушул нерсени колдоп берген ушул Ак ниет аманат фондусуна чексиз шүгүрлөр болсун. Бунун баардыгын эле уюштуруп, буларга жүгүргөн бул эжеке бар экен, баардыгын ушул аркылуу тааныдым. Мен дагы Медер сен катары бул Баткен ардегерине тиешем жок, бирок көрүп туруп жүрөгүң ыйлайт. Биздин Кыргызстанда баатырлар ушундай жерде жашайбы деп. Ошондой эле сиздер дагы кайдыгер карабаңыздар, ушу нерселерге кайдыгер карабай дагы эле жардам берип келатасыздар. Алла разы болсун. Дагы ушундай элдерге ойгонбогондорго, жогорудакыларга сабак болуңуздар. Рахмат силерге. Ким жардам берсе Алла разы болсун. Сага да рахмат Медер. Ким ушу агаларга, ушу эжелерге баарына рахмат. Рахмат эжеке. Эжеке, сиз атайын ноокаттан келип атасыз. Мына кече бир нерсени айтып кетейин да. Мага суроо берди да, бир өзүбүздү эле жакын эле бир эжебиз айтып атат да, мен өзүм эле тиешелүү инсан. Ушул иште жүрөсүң, эми бага кээ бир инсандардын ою ар кандай экен да. Эми сага эмне пайда деп айта алганы жок, бирок ошол сага жардам берип аткан элге эмне пайда, эмне кызыкчылык үчүн кылып атат дегендей суроо болду да. Анан мен ал суроону мен ага сонун кылып жооп берсем деле, ал инсандын же болбосо анандай ошондой суроо бере албагандар көп да. Мына ошого окшогон суроолорго жооп берсең, бирок ал сен жообуңду кабыл албайт, ал өзүнүн акылына жараша бандай кабыл ала берет экен да. Себеби адам ушундай ойлойт экен, бул иш чарада жүрөсүң, эмне пайда бар, эмне кызыкчылык бар.
кызыкчылык бар билем. Азыр элдин бардыгы ушул акча үчүн чуркап калган маалда сен деле ошонун артынан чуркап жүрөсүң да деген гана суроолорду бизге айтып эле келе жатышат. Аны эми көрүп атасыздар, бул жерге келип билбейм мен биз акча таапкан деле жокпуз, акча үчүн деле келгенибиз жок. Эми бизде ошондой. Сиздерге дагы суроо да, ноокаттан келип атасыз. Ушул жерге келип, мына Руслан үчүн күйүп атасыз, кызмат кылып атасыз. Балким үй бүлөңүз, бала чагаңыз деле бардыр. Алар деле карап турат, тирлигиңиз деле бардыр. Бирок ушул жерде 2 күндөн бери жүрөсүз. Эмне максат менен жүрөсүз деп айтып кетиңизчи. Ушу мага берилген суроону сизге берейинчи. Урматтуу туугандар, бул максат бизде биринчи баткенстердин наамыны колдошубуз керек. Максат Медер сага ыраазычылык билгизебиз. Биздин ушул баткенстердин төрагалары, төрайымдары менен ыраазычылык билгиземин. Экинчиден бул биздин баткенстерде ушу 20 жыл болду. Бир адам колдоп койгон жок. Азыр биз өзүбүздүн ынтымагыбыз менен ынтымакка чакырып туруп, ушул Русландын үйүнө кичине салып, жардам кылып коелу деп, бир жагы сага сен дагы бизге жардамдашып, көптөп көмөктөшүп, ушул үйүн салып берип, Кудай кааласа бул үйлөнө элек, үйүнө салып, үйлөп, киргизип, жакшы жаңылыктарды киргизебиз деген ойдобуз биз. Жок, мен азыркы суроома так жооп берсеңиз. Түшүндүм. Сиз максат неге келип атасыз бул жерге? Биринчи максат, менин өз үй бүлөм бар, 5 баланын энесимин. Биринчиден мен сооп издеп жүрөм бул жерде. Сооп издеп жүрөм. Канчалык элге жардам берип, карапайымга жардам берген болсо, Аллах ыраазы болсун. Сооп гана тийсин деп, жашка да карабай, карыга да карабай, өзүм дагы келген аз келгенсип, мен өзүмдүн эми булар менен палчан деп сүйлөшүп коем, палчандарымды деле ынтымакка чакырып, ушул көптөп көмөктөшүп ушул ишти баштайлы деп, мен буларды ишке чакырып атам. Түшүнүктүү. Алла ыраазы болсун эжеке. Рахмат. Кылса болот экен да? Болот, баары болот. Ынтымак бар. Туура айтасыз. Мына урматтуу мекендештер, мага берилген суроого мен өзүм жооп бербей эле, мына ушул эжелер аркылуу сиздерге жооп берген аракет кылдык. Ушул жоопту алсаңыздар керек. Ушул эже кандай жүрсө, биз деле ушундай эле жүрөбүз. Аял киши кандай ойдо жүргөн болсо, биз деле мына ушул ойдо жүрөбүз. Мына уктуңуздар. Кээ бириңиздерде ушундай суроолор бар, билип жүрөбүз. Эми мен жакшынакай кылып жооп берсем деле, койчай кантип эле деген кайра суроолор болот да. Мына ошентип эле бул жашоодо кызыкчылыгын көрө албасак дагы Кудай буйрса акыретти жашоодо көрөбүз иншалла. Руслан бизди азыр түшүнбөй, булар эмне келип алып эле видео тартып эле кечке мени ысыкка күнгө коюп алып эле кыйнап атат деп таң калып атса керек. Русланга айтып койсоңуз, азыр бүт эл көрүп турат. Видео тартып атканыбыздын себеби дагы бул жерде мына элибиз көрүп, ушул Русланга жардам берип, анан жардам берип аткан аманатка дагы отчет берилип, анан эл дагы көрүп, бизде ушундай да ынтымакчылык. Атаңдашуу менен бирөө көрүп, экинчиси дагы аны көрүп, атаңдашып, мына ушул иштер жайылса экен деген максатта мына ушул дайым видеолор тартылып келет. Бирөөнү ойготуш максатта, бирөөнү ушул иштерге себепкер болуш максатта, эч кандай бир мактаныш эмес. Бул жерде мактана турган жумуш жок. Мактоого бир гана Алла Таала татыктуу. Мен биринчиден жанакы эженин немесине кошумчалап кетейин суроону. Сага ким андай суроо берди, бизге белгисиз го, ага бердиби, эже бердиби? Ушул нерсени мен кошумчалап кетсем, кимиңиздер ушул суроону берген болсоңуздар дагы, азыр биз бул дүйнөгө сыноого келгенбиз. Бул сыноону биз ошону туура аткарып кетели туугандар. 40 жашка чейин ойнойт экенбиз, күлөт экенбиз, бала багам дейт экенсиң, 40 жаштан кийин дүйнөгө түркүк болбойт экенбиз баарыбыз. Ошол үчүн бардыгыбыз Алла үчүн соопчулукка иштеп калайлы. Бул жашоого бир келип бир кетебиз. Ол дүйнөдө эч ким бул дүйнөгө түркүк болбойбуз. О дүйнөгө бешикке үй салайлы. Анан кийин Руслан, ради тебя мы все бросили шасси зону работу. Так что людям, кто тебе помогает, что-нибудь скажи. Я просто скажу, знаете, за 20 лет... Вы как думаешь, сейчас мы видео за снимаем? 20 лет, смотрите, я просто уже на государство перестал надеяться. Потому что когда тебе действительно в государстве просто плюнули в душу. То есть я выживал как мог. Я возделывал огороды, я ходил, нанимался. За деньги копал, чтобы выжить. За 20 лет уже никакой надежды. А здесь
Честное слово. Я не ожидал такого. Просто неожиданно это все для меня. Ты не Это ждал не- такого Нет, работы? это вообще чудеса какие-то. Для меня это чудо. Просто. Да, я не ожидал такого. Я вообще не думал, что вообще кто-то придет мне поможет. Я вообще не надеялся. Ну, как говорится, надежда умирает последней. Надеяться всегда надо. Вот что тебе первые помогали, например, мы тоже так не думали. Поднимали вопрос, благодарю Новоясень, Медере. Медере, Он да, поднимал. спасибо большое. Вы сейчас как думаешь, уже вы не ждал, да? Да, я не 20 ожидал. лет такого не были, да? Да, не было вообще никакой помощи толком. А вы сейчас как Государство мне думаете? не помогало. То есть, это, извините, я выживал как мог. А сейчас я уже, вот, стены поднимаются, я вижу. Я уже, извините, внутренние комнаты вижу. Как они будут примерно выглядеть. Уж получается, ну, тоже не глупый человек. Стройка немножко, да, понимаю. Уже я ее вижу. Это уже что-то. Когда ты видишь, еще не построено, но уже результат можно увидеть. Что будет именно. Поэтому я вот ребятам спасибо, вам, женщинам, большое спасибо. А вам вообще огромное спасибо. Неожиданно было. Просто. Спасибо. Тетя, вы как думаешь? Ну, я полностью поддерживаю. В жизни тоже пришлось и блинами торговать, чтобы кушать было все. Чтобы вот его с госпиталя забрала, прокормить как бы. Выживали, да? Зарплату не платили. Тогда развал Союза, комбинат. 2 года не знали, что такое деньги. Пахнет. И вот сами себя прокармливали. Но спасибо вам за все, за чисто человеческое участие. Это действительно таких людей сейчас, не знаю, много или мало, но я впервые встретила вот вас всех. С Дильшатом тоже, не забуду и про него. Вот спасибо вам всем рабочим ребятам. Это тоже такие старенькие. Я уже по себе знаю, что такое старость, а приходят как молодые. А тебе, Руслан, спасибо то, что спасибо говоришь, но за голову. Это обязательно. Потому что им тоже не больно-то приятно. Благодарность на словах. Здесь это- все сейчас старые работают, да, старые? Да. А вы как думаешь, они за что работают? А они, девушки, за что помогают? Вы как думаешь? За спасибо, за доброе дело, чтобы помочь им. Просто помогать получается. Не ради, да? И чего-то. девочкам вот спасибо. Они каждый день бросят все здесь вот. С утра и до вечера, считайте. Тоже все. А у каждого семья, дела, мужья, дети. Так что, Руслан, не забывай это. Правильно. Спасибо, мам, на добром слове. Маму слушать надо. Конечно, Не, мама плохого не посоветует. конечно, правильно. Потому что жены хорошей не будет. Придет, увидит дармовое, скажет: о, пойду. И захапает все у тебя, у пьяного. И ничего не Ничего не останется. захапает. И ничего не останется. Правильно, девочки? Есть же такие Булар люди. недер үмүтүн сен козгодуң булардынчы. Анткени булар үмүттү үзүп коюшкан жашоодон. Мага ким муну үйлөнбөйсүңбү деген вопросту бергенибизде, мага ушул жашоомдо ким турмушка чыгат деген. Чындап эле азыр ошондой болчу. Ушул эмнеде кандай жашайм мен, кантип багам деген суроолорду берген эле. Анан дагы бир нерсени кошумчалап кетейин. Кагылайын кыргыз элим, жардам берип атасыздар, комментарийга жазып атасыздар. Ошол жерде Медерди көп сүйлөйт деп айтып атасыздар. Бул жакта туруп бизге больно болуп атат, мындай катуу тийип атат ошол сөзчү. Анткени кимиңиздер ошону жардам бербесеңиздер дагы моральный жактан мындай колдоп көтөрүп турсаңыздар, мындай адам азыр кемде кем эле болуп атат. Рахмат, ушу жаштар бардыгыңыздар көтөрүп атасыздар. Азыр основной жаштар чет жактакылар основной көтөрүп атасыздар. Ушулар чет жакта жүрөсүздөр. Алла сиздерге ыраазы болсун. Аман эсен эл жериңиздерге кайтып келиңиздер. Кыйналбаңыздар, үйлүү жайлуу болуңуздар, бактылуу болуңуздар.
Рахмат, эжеке. Руслан, вам тоже дай Бог здоровья. После дома, чтобы дом закончился. Невеста будет, да? А? Найдем. Да, надо. Надо, да? Обязательно надо, да? Хороший еще огород, пожалуйста. Конечно, да. Кушай не хочу. Дом уже без проблем, правильно? Это самое. Не, уже не боишься, что что-то упадет тебе на голову? Мы радуемся, что такой мужчина попал совсем готов. На моем просто жизненном пути. Такие люди. Теперь можете жениться. Мына ушундай урматтуу мекендаштар, биз азыр сонун бир жүрөктөгү сөздөр айтылды эжелерибизден, Русландын апасы эжебизден сонун жүрөктөгү баягындай сөздөр, катылган сөздөр сиздер менен бөлүшүлдү. Мындай сөздөрдү атайын жазып алып окусаң дагы чындыгында чыкпайт. Ушундай сөздөр эртең Кудай калса үй бүткөндө бул үй бүлөнүн баталары, дубаларын алуу, бул нерсеге себепкер болгон сөз менен айтып бүткүз бир бакыт да. Бул жашоодо эң кымбат бакыт мына ушул. Бир адамдын өмүрүнө, бир адамдын жашоо шартына негизи эле муктаждыгына себепкер болгон урматтуу мекендаштар, сиз ойлоп аткандагыдай пайда мына ушул. Мына ушул пайданы алсак деп жүрөбүз да. Мына ушул пайданы аягына чейин жетип алсак деген жүрөбүз. Ошон үчүн ар кимиңиздер акыл деңгээлиңиздерге жараша кабыл аласыздар, ойлойсуздар. Мен сиздерге эч кимиңиздерге эчтеке дей албайм. Албетте өзүңүздөрдүн ой пикириңиздер. Ошончо бизге көңүл буруп, жакшы сөз, жаман сөз айтканыңыздар үчүн да мен сиздерге терең таазим этем, рахмат айтам. Себеби биз иш кылып атыппыз, биз жасап атыппыз, биз кыймылдап атыппыз. Ошон үчүн бизге көңүл буруп сөз айтып атасыздар. Эгерде биз эчтеке кылбай атканыбызда, анда сиздер биз үчүн эч кандай көңүл да бурмак эмессиздер. Кудайга шүгүр, биз эл үчүн, мекен үчүн, Алланын расулу үчүн кызмат кылып атыппыз. Ошол нерсени мына сиздер далилдеп койдуңуздар. Урматтуу мекендаштар, келиңиздер биргеликте ушул Русландын үйүнүн аягына чыгайлы. Бирге баштадык, кемеге түшкөндүн жаны бир дейт. Мына эжелерибиз дагы мына ушул ишке кошо кириштиби, аягына чейин кошо чыгайлы. Рахмат ана эмесе. Анан кандай кылып жардам берүү, же болбосо Русландын адреси кандай? Русландын адреси ушул Ош, Актилек, Учар, Учар дача деп коет. Ушул жерге түз келсеңиздер болот. Анан биз реквизиттерди, фонддун реквизиттерин койгонбуз. Себеби биз ар бир үйлөргө фонддун реквизиттерин коюп эле келатабыз. Ошондуктан туура түшүнүңүздөр, туура кабыл алыңыздар. Фонд өзүнүн карамагына бул үйлөрдү алгандыгы үчүн ошол фонддун реквизиттери коюлат, бирок ал жерде кимдин канча салгандыгы бардыгы отчету бар. Мына биз фундаменттен бүгүнкү күнгө чейин 21.700 сом акча Русландын капчыгына түшкөн экен. Мына ошол чогулган аманаттан азыр эжекебизге 12.000 сом бердик. Кече 8.900 сомуна, 8.800 сомго жыгач алдык. Мына ушундай. Кудай кааласа сиздердин ар бир аманатыңыздарга эч кандай кыянаттык болбойт. Кудай кааласа колдооңуздар, кубаттаңыздар, ушул иштин аягына биргеликте чыгайлы. Рахмат барыңыздарга. Алла ыраазы болсун. Ассаламу алейкум.